Миграциялык картанын аркасына печать коюу, регистрация ошолор жокко чыгышы мүмкүн. Салам мекендештер, арбаңыздар. Силер менен кайрадан Кыргыз диаспора кеңеши миграция жаңылыктары. Бүгүн силер менен маек болсо 1-сентябрдан баштап регистрация отмена болдубу, башка приложение менен кирип калабызбы, геолокация боюнча сүйлөшөбүз. Маалымат бизде 80-85% маалыматыбыз бар. Ошо боюнча силер менен азыр кыскача бөлүшүп кетели. Эми 1-сентябрдан баштап Россия Федерациясына келгенден кийин атайын приложение. Бул жанагы буга чейинки бир видеодо айтып кеткенбиз, RU-ID деген система болушу мүмкүн. Ошонун негизинде геолокация деген жери бар. Ошо геолокация деген жерди чет элдик жаран Россия Федерациясына келгенден кийин миграциялык картаны алат дагы ошол жашаган жерине мына бул жерде жашап атам деп туруп геолокацияны включать этип өзүнчө бир приложение иштеп калат. Приложение иштегенден кийин ал кишиге регистрация жасатыштын кажети жок болуп калат. Бирок айта кетчү нерсе. Бул бүгүнкү күндө ыктыярдуу түрдө 2029 жылга чейин эксперимент катары Москва жана Московская областьта иштейт. Башка региондо бул система иштебейт. Ошон үчүн Москва, Московская областьтан ушул системаны колдонуп көрүшөт. Себеп деген эң көп чет элдик жарандар, эмгек мигранттары Москва жана Москва областында. Ошол себептен эксперимент катары азыр баштап атат. Эгерде эксперимент абдан жакшы болсо, анда бүт Россия Федерациясы боюнча 29 жылдан баштап бүт барына бирдей киргизет. Балким андан эртерээк киргизиши мүмкүн. 26, 27 же 28 жылдары. Эми анын бир канча преимуществолору бар экен, плюсу дагы бар экен, минусу да бар экен. Регистрацияга албетте биз барыбыз көнүп алганбыз. Анан кийин көп жарандар жашаган жерине регистрация кое албайт. Ошол жарандарга бул абдан ыңгайлуу эсеп болуп атат. Себеп деген квартиранын ээсинин уруксааты жок эле, собственник квартиранын уруксааты жок эле. Ошол жакта договордун негизинде же болбосо приложение азыр укуктук ченемдик актылар азырынча иштей элек. Ошол укуктук ченемдик актыларды азыр 1-2 айдын ичинде Россия Федерациясынын ички иштер министрлиги жана тиешелүү органдарын бүт бары иштеп чыгат дагы аягына чейин. Ошонун негизинде бир нече мурдагы биз көнүп жүргөн нерселер миграциялык картанын аркасына печать коюу, регистрация ошолор жокко чыгышы мүмкүн. Бирок дагы бир айта кетчү нерсе, Орусия тарап бул кандай иштейт система? Азыр же сбой берип калабы билбейт. Ошон үчүн бул дагы байгы өйдөлдүй болот. Бирок эң жакшы жери бул сөзсүз түрдө абзел деген эч кандай маалымат жок. Урматтуу мекендештер, игиликтүү ишкана ачса жакшы экен. Бүгүн биз мекендештерибиздин чоң клиникасында турабыз. Simple Health деген клиника. Эң жакшы жери мындай заманбап клиниканы Москва жергесинде мен биринчи жолу көрүп атам. Бүт тармактар: стоматология, терапия, кардиология, хирургия, дерматолог, гинеколог, уролог, травматолог, невролог, УЗИ, бүт анализдердин бүт түрү. Негизде жалпы ооруп аткандарга керектүү шарттардын баары бар экен. Телефон номерин болсо, анан кийин дарегин айтып кетейин. Метро Кузьминкиде 5 мүнөт басат экенсиңер. Улица Зеленодольская, 36 корпус 1, мен азыр да жазып коем. Телефон номери болсо +7 991 651 75 75. Диаспоранын атынан десеңиздер, силерге жашынакай акция катары скидкалары кылып берет. Бирок оорубай эле коюңуз, оорусаңыз кайрылыңыздар. Көрүшкөнчө. Регистрация параллельно иштей берет. Миграционный картага учетко тура беребиз, регистрация кылабыз, миграционный картаны узарта беребиз. Бул каалоочулар үчүн. Каалоочулар үчүн болсо ошол атайын геолокация. Бирок геолокациянын бир нече минус жактары бул чет элдик жаран ушу жашаган жерине 3 күн мисалы үчүн пайда болбой калса, же болбосо 3 күн өчүп кала турган болсо, анда бул киши реестрге түшөт деген дагы сөздөр болуп атат. Бирок ошол эле учурда биз суроо берип атабыз. Эгерде чет элдик жарандын телефонун жоготуп алса, уурдатып ийсе, же бузулуп калса, же өчүп калса, же интернет өчүп калса, анда кандай болот деген суроого азырынча ички иштер министрлиги өзү толук кандуу жооп бере элек. Алар дагы ушул бүт плюс минустарын бүт баарын иштеп чыккандан кийин сентябрдын 1-ине
жакындаганда бизге толук маалыматты берет. Ошонун негизинде анан кийин биз дагы силерге төкпөй чатпай жалпак сөз менен айтып беребиз. Бирок 1 сентябрдан баштап мына регистрация отмена болду дегенге эч кошулбаш керек, ишенбеш керек. Себеп деген регистрация отмена болбойт. Регистрация дагы болот жана параллельно ошол эки система иштейт. Экөөнүн кайсынысын биз каалайбыз, ошону колдонуп, кайсы ыңгай болот, ошону колдонуп жүрөбүз. Бирок бара-бара ошо регистрация системасы жокко чыгат. Баары тең ошо приложение аркылуу, геолокация аркылуу иштеп калат. Ал болсо эми замандын талабы, бүгүнкү учурдун талабы, ошого дагы баягы акырдан моралдык түрдө көнө берели. Урматтуу мекендештер, анан кичинекей жарнама катары айтып кетебиз. Көп мекендештер документтерин тууралаш үчүн чек арага чыгып келет. Биз иштешип жаткан жаамат бар. Муктаж болсоңуз, акчаңыздар жок болсо, көп балалуу болсоңуздар, кайрылыңыздар, бекер алып барып келет. Телефон номерлери болсо +7 900 155 55 58, экинчи номери +7 900 144 44 45 номери. Абубакыр жана Замир деген мырзалар Волгоградский проспекттен 4-выходтан чыкканда турушат. Диаспоранаттан кайрыла бериңиздер. Ушул геолокация боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө же Telegram каналга, же YouTube каналга катталып, комментарий жазып коюңуздар. Кийинки выпускада силер менен ошого дагы жашпай төкпөй айтып беребиз. Көрүшкөнчө мекендештер.